Эмнеге асмандан жерге келдиң? Эмнеге периштелерден адамдарга келдиң? Эмне үчүн Кудай? Кантип эле ааламды жараткан Кудай адам болуп келсин? Өзүңдү ушунчалык басынтуунун кереги бар беле? Эмне үчүн малакырды тандадың? Кудай болуп туруп ушуну тандадыңбы? Ыйса чын эле асман сага таардык кылдыбы? Жер бетине келүүнү эмнеге ушунчалык кааладың? Кызым, мен сенин ой санаңдын баарын билем. Мен адамдарга куткарылуу берүү үчүн келдим. Бүт адамзат өлүм алдында турган. Алар мени менен болгон тынчтыкты күнөө кетирип бузушту. Мен ыйык болгонум үчүн адамдардын да ыйык болушун кааладым. Бирок адамдардын жүрөктөрү күнөөгө толо берди. Текебердик адамдардын жүрөктөрүн ээлеп алды. Бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнума алуу үчүн адам тарткан азаптарды өз башыман өткөрүп, адамдарга үмүт, тынчтык, сүйүү бериш үчүн, куткарылуу бериш үчүн келдим. Мен каардуу сот эмесмин. Мен куткаруучумун. Мен малакырда төрөлдүм. Кедей болуп келдим. Сен менин көз алдымда куткарылууга ээ болуш үчүн, бактылуу болушуң үчүн мен бул кыйынчылыктарды башымдан өткөрүшүм керек болду. Мен жерге адамдык денеде келдим. Мени хан сарайда төрөлүп, тактыда отурса болмок деп ойлоп жатсаң керек. Чыныгы улуулук бул байлыкта, бийликте эмес экенин көрсөтүү үчүн мен Кудай болуп туруп, малакырда, жөнөкөй адамдардын арасында төрөлдүм. Мен өлгөн адамдарды тирилттим, сокурлардын көзүн ачтым. Жаратылыш мага баш ийди, бирок адамдар мага баш ийип ишенишкен жок. Менин бетиме түкүрүп, мени сабашты. Акырында айкаш жыгачка кадашты. Мунун баары болуш керек болчу. Себеби күнөөгө толгон адамдарды Кудай өзү адам болуп келип куткарышы керек болчу. Өлүмгө бараткан адамдарды Кудайдан башка эч ким куткара албайт эле. Ошондуктан мен адам болуп келдим. Мен сенин күнөөлөрүң үчүн оор айкаш жыгачты алып, ага кадалдым. Мен ошол үчүн келгем. Айкаш жыгачта мен тозокту, өлүмдү, күнөөнү жеңип, ал жеңишти мен адамзатка белекке бердим. Ар бир адам бул убактылуу өмүрдө менин ырайымымдын негизинде берилген куткарылууну кабыл алып, мени менен бейиште бирге болуусун каалайм. Мунун баарын мен адамзатты сүйгөндүктөн кылдым. Ыйса, сен мен үчүн жерге адам болуп келгенсиң. Мен сага ишенем. Менин күнөөлөрүмдү кечирип, менин жашоомо кел. Анткени сени менен жашоо бул жерде да, түбөлүктө да кереметтүү экенине ишенем.